Ну, мен ойлойм, эгер жогорку соттун коллегиясында профессионалдар иштесе, алар туура татыктуу неме берет. Мен ойлойм, Садыр Жапаровго коюлган бир топ дооматтардын баары четке кагылат. Себеби деген даже камакка алынган кезинде бир топ процедурный немелер бузулган. Мисалга айтсак, ошо Садырды кармагандан кийин Первомайский сотуна алып келип, жана чарасын өзгөрткөндө бүт баарын баласына да башкаларды дагы ошол жака алып келиш керек болчу. Бирок буларды Свердловский сотко алып кетип, Свердловский сот чыгарган. Жана подсудность деген бар да, подсудность боюнча ал Свердловский сот бул нерсе тиешеси жок болчу. Дагы бир топ нерселер менен аябай чоң ката менен кеткен да. Анан баягы көбүнчө мындай саясий мааниде калтырылып аткан деп эле ойлойм. Анан жанагы мен өзүм ишимде катышкан жокмун. Бирок Каптагаевдин баягы неме ысык көлдөгү окуялар менен байланыштуу чакырылган да бул. Убактылуу келбей калган. Ошол жерден эми карасак, Каптагаев айтып атат: "Мен эч кандай дооматын көрсөтмөм, эч нерсем жок болчу" деп. Андай эме публично айтып аткан соң, ошонун баары текшерилип, иликтелип, ошолор нерсеге жогорку сот туура баа бериши керек да. Анан мен ишенем, жогорку сотто азыр эч кандай кызымдык болбосо бийликтен, то жогорку соттун өкүлдөрү объективдүү чечкенге аракет кылат деп. Мен өзүм дагы ошо өкүл катары катышайын деп атам. По крайней мере, коомчулуктун бир топ укук коргоо органдарын, укук коргоочуларды чакырдык. Дагы айтып кетейин, ошол бир топ ушул биздеги саясий камакта турган инсандардын баары боюнча, бүт баары камалгандар боюнча мен өз оюмду ООНдун, ОБС неме ООНго эксперттик бааларымды мен жана 2-3 организация уже жөнөттүк. И ошондуктан мен ачык азыр айтам, ачык айкын сот болсо, эч кандай кызымдык болбосо, бу жерден бир топ фактылар четке кагылат дагы. Ошо Садыр Жапаровдун анын өзгөчө баласы боюнча жана башка адамдар боюнча туура так чечим кабыл алат деп ойлойм.